Урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочуларым, баарыңыздарга биринчиден ишеним көрсөтүп шайлап бергениңиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Алгач эле биринчи маселе, урматтуу Алмаз Акмынжанович, биз жакында эле Кара Суу районунда шайлоочуларыбыз менен жолугуп келдик. Ошол учурда азыркы Ала Тоо айыл өкмөтүнүн Кашкар Кыштак айылында көп жылдан бери эле ачык болуп иштеп келип аткан поезд өтмөк жолу жакынкы 2-3 жылдан бери жабык турат экен. Ал эми 1-2 кишинин айынан жабылып калыптыр. Ошол жол аркылуу бүгүнкү күндө 3000-4000 дыйкан өтө албай өзүнүн дыйканчылыгына 5-6 километр объезд башка айылдар аркылуу өтүп атат да. Ушуну эми ачып берсек, дыйкандардын бир түйшүгүн жеңилдетип, башка айылдар менен өткөндө ал жерде сөзсүз ар кандай тоскоолдуктар болот экен. Мен жеринен барып таныштым, буга чейин ачык эле болуп иштеп эле келип аткан поезд өтмөгү жабык. Ушул боюнча бир протоколдук тапшырма берип, дыйкандарыбыздын бир жашоосун жеңилдеткенге бир жакындан жардам берсеңиз, урматтуу Алмаз Акмынжанович. Экинчи маселе боюнча бул Нариман айыл өкмөтүнүн Вылкысым, Нурдар айылдарындагы шайлоочуларыбыздан кат келген. Ал жерде ошол Вылкысым айылында жайгашкан нефти кайра иштетүү заводу бар экен. Ал жерде кечиндеси нефтини кайра иштетип заводду иштеткенде ар кандай зыяндуу заттар дым бөлүнүп чыгып, 10 миңдеген ушул жерде жашоочулар айтып атат, жашаганга болбой калды, оору көбөйүп кетти. Анан алар өз алдынча ошо Ош шаарындагы регионалдык экологиялык коопсуздук кызматына кайрылышкан, бирок бир алгылыктуу бир жыйынтык жок бүгүнкү күндөчү. Ушунда өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алып, ошол заводдун канчалык мыйзамдуу же экологиялык нормаларды сактап атабы, ушуну бир көзөмөлгө алып берип койсоңуздар. Ошол менен эле чогуу биз Кара Суу шаарында дагы эл менен жолуктук. Өзүңүз билесиз, Кара Суу шаарында эң көйгөйлүү бул канализация маселеси. Мен билгенден 2019-жылы бул башталган, бирок бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек. Эми элдин да бир аз ишеним кетип отурат. Ошон үчүн ушул маселени дагы өзүңүз акырына чыкканы бир жакындан жардам берсеңиз